Советский көчөсүнүн жээгинен ушул помещениялар сатылат туугандар. Азыркы учурда бул жерде зоотовар саткан магазин, бул жакта гүлдөр саткан магазин жана буга чейин иштеп келген чоң магазиндин помещениясы бар туугандар. Мынакей жайгашкан жери Эльбесова жана Щербака көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Бул Эльбесованын дагы бир аты Советский болуп калат туугандар. Чегараларын айтсак, жердин аянты 5 сотук. Түндүк чегарасы ушул жерден башталат туугандар, биздин участоктун. Мынакей ушул жерден башталат. Бул жердеги зоомагазин азыркы учурда арендага иштетишет экен. Жер ээсине аренда төлөп, бул жерде бул гүлдөрдү саткан магазин деле арендаторлар, булдар деле азыркы учурда аренда төлөп иштетишет. Буякта дагы бир помещение, төрүндө чоң магазиндин помещениясы бар. Ал акыркы могу 2 ай мурдага чейин иштеп, азыркы учурда жабык экен. Мынакей магазин, бул помещение бул жактагы остановканын жанында жайгашкан, жана жолдун жээгинде кандайдыр бир магазин, жол болсо кандайдыр бир нерсе саткан жер кылып иштетсеңиздер, жакшы эле иштей тургандай көрүнөт туугандар. Азыр ички тараптарын бир чекинен көргөзөйүн. Жайгашкан жерин дагы бир жолу айта кетейин. Щербакова жана Советский көчөсүнүн жээгинде жайгашкан, кесилишинде. Бул Советский көчөсүнөн түшсөңүздөр, сиздер Дордойго, видео карай кетсеңиздер, сиздер Коин сумга бара аласыздар. Андан ары. Бул мынакей киргенде мондай навес бар туугандар. Оң тарапка карасак, бул жакта азыркы учурда иштеп турган мондай гүл саткан магазин бар экен, дүкөн. Булар деле аренда төлөп иштетишет. Айына канча гана дегенин аны унутуп турам. Анан сол тарапка карасаңыздар, бул жакта мондай помещениялар бар экен. Бул жакта деле кааласаңыздар өзүңүздөр иштетсеңиздер болот, кааласаңыздар арендага берсеңиздер болгодай көрүнөт. Андан ары түз эле киргенде бул жакта бир чоң помещение бар. Ал акыркы 2 ай мурда жабылыптыр. Иштетпей калышыптыр туугандар. Буякты хозяин өзү иштеткен экен, бирок азыркы учурда чет өлкөгө жумуштар менен кетип атканга байланыштуу иштетпей койгон учуру. Азыр сатам деген сатуу себеби ошол туугандар. Так. Суу, свет бул жерде бар. Газ, канализация бар деле бар экен. Мынакей отоплениялар деле бар туугандар. Жалпысынан бул помещениялардын аянты 240 квадрат метр экен. Стеналары кирпичтен, бул жактар. Стеналары кирпичтен болгон. Документ боюнча кызыл китеп бар туугандар. Кааласаңыздар үй салып эле жашай берсеңиздер болот, бирок бул чоң жолдун жээгинде болгонуга байланыштуу үй салгандан көрө бир кандайдыр бизнес кылып иштетсеңиздер, ошого өтө эле ыңгайлуу жерде жайгашкан туугандар. Баякелер же бизнес менен туугандарыңыздар болсо бөлүшүп коюңуздар. Может, кайсы бир бизнес кылган туугандарыбызга ушундай жердеги помещение, участок өтө эле керек болуп аткандыр. Буякта кандайдыр бир персонал иштетсеңиздер, персоналдар үчүн бир бөлмө же офисный бөлмө кылсаңыздар деле болгодай, кааласаңыздар персонал үчүн бөлмө кылсаңыздар деле болгодай жер. Буякта санузел туугандар, мынакей душевой кабина, раковина, унитаз, суусу арестон менен жылыйт экен. Андан ары боягы коридор туугандар, бул коридордон ушинтип сол тарапка бир-бирден мондай бөлмөлөргө кирип кетерсиздер. Бул жакта склад. Анан бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен. Анан түз чыксаңыздар туугандар, бул жакта мынакей бош жер бар. Кааласаңыздар бул жака бир чоңураак здание курсаңыздар деле болгодай. Кааласаңыздар буякты бир кафе, чайкана кылчу болсаңыздар, тапчан койсоңуздар деле болгодай. Ал өзүңүздөрдүн фантазияңыздар, бизнесмен байкелер өзүңүздөр билесиздер. Ал жагын сиздер көрүп мына маалыматыны ала бериңиздер. Бул мына үйдүн, үй деп жаман көрүнүп турмун. Помещениянын түндүк тарабы. Анан бул помещениянын ээсинин айтуусуна караганда, сейсмопояс, колонна, фундамент баары сапаттуу түрдө куюлган дейт. Кааласаңыздар, 2-нчи этажын деле кошсоңуздар болот дейт. Ушул эле помещениянын үйдү тарабына 2-нчи этажын кошсоңуздар деле болот дейт туугандар. Бул үйдүн батыш тарабы, помещениясынын батыш тарабы. Кошуна менен болгон чегарада ондай 1-1,5 метрдей аралык калтырылган. Бул зоомагазиндин арты тарабы, бул кат жанакы. Эми бул жерибиздин баасын айтайын. $140 000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан ошол 140 000 деле сатам деген эмес. Сүйлөшүү болот, бир аз арзандатуу болот.
серьезный клиенттер болсо бир аз арзандатып беребиз деп айтты помещение ээлери. Андыктан звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Байекелер менен, бизнесмен акелер менен бул видеону бөлүшүп кетиңиздер. Мүмкүн аларга бул помещение өтө эле керек болуп жүргөндүр. Чоң могу Советский көчөсүнүн жээгинде жайгашкан жана азыркы учурда 2 арендатордон кирешеси деле бар. 2 арендатордон кирешеси деле бар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.